Askıya gönderip bilinmedi hazır. Adam suratga tortib video. Men 2005-yil 26-martda tug'ilganman. Jelekni ilish o'zi qish mezgilidan beri o'ylab yuribman. Сузакта желекти өрттөп Акмата илүүгө шектелип 16 жана 19 жаштагы кыздар кармалды. Сузакта тоон өрттөп Акмата илип кеткен окуя боюнча 6 киши кармалды. 5-унда УКМК Жалал Абад облусунун Сузак районунда телефондорго сигнал таратуучу Мамыдагы жана 2 мектептин имаратындагы мамлекеттик тоон өрттөп ордуна арабча жазуусу бар Акматаны илип кеткен деп шек саналгандар менен анын уюштуруучулары кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 30 майга караган түнү Сузактын Бегабад айылында желекти өрттөгөн деп шектелген 16 жана 19 жаштагы кыздар кармалды. Алар Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү. Бул окуяга байланыштуу 19 жаштагы кыздын апасы байкеси жана экстремисттик адабияттарды жайылткан деген айып менен дагы 2 адам кармалды. Ошентип бул иш боюнча 6 киши кармалып, Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө болгон жана мамлекеттик символду жок кылган деген шек менен камакка алынды. Тергөө иштери жүрүп жатат. Men 2005-yil 26-martda tug'ilganman. Jelekni ilish o'zi qish mezgilidan beri o'ylab yuribman. Hizbutlar o'sha chet davlatlarda miting qilishganda o'sha bayroqlarni ko'tarib chiqishadi. O'shundan ko'ra men o'sha fikrni oldim. Uni shu Nursuv degan qiz bilan tikdik. Nursuv kim, sening o'quvchingmi? O'quvchim. 30-may kuni tunda soat 2da chiqdik. O'sha Shamshiyev maktabina Atabekovga, ayol hukumatga, ya'ni antennaga yurdik. Keyin hala o'zi aqcha to'plab materiallarni oldi, tayyorladi, o'zi yozib boshladi, o'shani bildirdi. Qirg'iz maktabga Shamshiyev maktabine borib birinchi, "Maga sen qiz maktabga chiqasan, men o'zbek maktabga chiqaman" dedi. Chiqib, bayroqni olib, o'rnuna berki bayroqni yurdik. Работает. Эй, чат! Чат!